Көчмөн дүйнөсү Бурса шаарында даңазаланууда. Көчмөн цивилизациясынын маданиятын жандандырууну жана аны сактап калууну максат кылган оюндар биринчи жолу Түркияда өткөрүлүп жатат. Буга чейин 2020-жылы уюштурулары пландалган болчу, бирок коронавирустук пандемиядан улам жылдырылган бул ирет Түркия кызуу даярдык көрүп, Изник шаарына дал ушул биз турган стадионду салышкан. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрүүгө келгендер арбын. Стадиондун ичинде бир дагы бош орун калган эмес. Дал ушул 4 күнгө созула турган ири салтанаттын ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган катышты. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 102 мамлекеттен 3000ден ашык спортчу катышууда. Ар өлкөдөн катышуу үчүн келгендердин парады өттү. Кыргызстандын атынан 148 спортчу келген. Алар параддын алдында сезимдери менен бөлүшүштү. Мен өзүм атып жүргөнүмө 4 жыл болду. Бул жакка биз 2-3 айдай даярданып келдик да. Биз үчүн аябай сыймык болуп атат. Кыргызстан ушул оюндардын автору. Ошонун эсебинен ушунча курулуш, иш-чаралар жүрүп жатат ушул жердечи. Көргөндө көзүң сүйүнөт экен да. Көчмөндөрдү баштаганбыз. Булар менен улантып азыр аябай жакшы даярдыктар. Аябай көп өлкөлөрдөн келип даярдыктар аябай жакшы экен. Мына азыр ушул азыр парадка даярданып жатабыз. Азыр алыш күрөштөн бизге курама команда келди. Курама команда азыр кыздардагы, балдардагы даярдык жакшы. Кудай бурса ушу бир жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ниет кылып жатабыз. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 29 сентябрдан 2 октябрга чейин өтөт. Урааны, биримдикти жана салтты сактайбыз, келечекке карайбыз. Анын ачылыш аземинде Режеп Тайып Эрдоган адамзаттын байыркы мурастарын келечек муунга жеткирүүнү көздөгөндүктөн оюндардын мааниси зор экенин белгиледи. Türkiye'ye, Bursa'mıza Тынчтыкка, тилектештикке жана кызматташтыкка негизделген бул оюндар аймакта диний жана этникалык кагылышуулар, чыңалуулар жана кризистер күйүп турган учурда өзгөчө кызматташтык аянтчасы экенине ишенем. Түркия бул ирет үй эси болууда. Изник сыяктуу тамыры терең, тарыхка бай шаарда өткөрүп жатканыбызга кубанычтамын. Режеп Тайып Эрдоган көчмөндөр оюндары 2 жыл пандемиядан улам жылдырылганын белгиледи. Мындан ары 2 жылда бир ирет үзгүлтүккө учурабай өткөрүлөрүнө ишеним артты. Салтанаттуу иш-чара түрк дүйнөсү менен көчмөндөрдүн маданиятына арналган театралдаштырылган шоудун коштоосунда болду. Аземдин алкагында түрк дүйнөсүнүн чыгармачыл жана бий топтору чыгышты. Ачылыш аземин көрүү үчүн келгендер арбын болду. Катарында бир да дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын калтырбай баргандар бар. Мен көчмөндөр болгон жерден кала элекмин. Бүт көчмөндөргө барып жүрүм. Көлдө, Ошто, бүт жерде болгон жерде бүттүнө катышып жүрүм. Эми Кудай кааласа да каерде болот экен билбейм, бирок каерде болсо шеке дагы барам, Кудай кааласа. Өлбөй аман турдум. Мен морго эски улакчымын өзүм, ветеран. Анан эми оюнду көрүп кетпесек болбойт эми. 70ке келейин деп калдым, анан дагы кече эмес мурда өңү келдик. Tarih kitaplarını okumaya gayret ediyorum ama Göçmön turmuşu жөнүндө китептерден көп окуйм. Ата-бабаларыбыз göçmön турмушта жашап, тоолорго, жайлоолорго өзгөчө маани берген. Буга чейин оюндар Кыргызстанда өткөрүлгөн. Азыр Түркияда өтүп жаткандыктан күбө болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук десем болот. Аябай кубанычтамын. isime göre hareket ettiklerini biliyorum. Ülkemize gelen tüm kardeş ülkelere teşekkür ederim. Ушундай мыкты иш-чараны Бурса шаарынын тургуну катары биздин провинцияда өткөрүп жаткандыктарына абдан кубанычтамын. Анын ачылышына Кыргызстан менен Түркиянын президенти катышып жатат. Толкундоолорумду жашыра албай турам. Бул биздин аймактын таанылмасына абдан жакшы самалык болду. Saygılar sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Göçebe hayatı, bizzatı göçebeden gelmiş. Биздин ата-бабаларыбыз көчүп конуп күн кечиришкен. Алардын урпактары болгонубузга сыймыктанам. Буга чейин көчмөндөр оюндарын интернеттен же сыналгыдан гана көрсөм, бул ирет ачылыш аземди жеринде көрүп жатам. İçimdeki сезимдерди сөз менен жеткире албайм. Takip ediyoruz. Hoşumuza gidiyor. Şaban. Tam. Изник шаарынын этноспорт жана этномаданиятты даңазалаган оюндарды өткөрүү үчүн тандалып алынганынын дагы бир себеби көлдүн жээгинде жайгашкандыгы. Изник көлү 3 ирет оюндар өткөрүлгөн ысык көлдү эске салып турат. Жазгүл Сейдахматова жана Дила Абубакир уулу, ЛТР, Түркия, Изник шаары.